Момун мусулмандын жүрөгүндөгү болгон Аллах Тааланын азабынан коркуу сезими менен анын мээрим ырайымын үмүт кылуу сезиминин ортосундагы болгон тең салмактуулук жоголо турган болсо өтө жаман акыбеттерге алып келет. Тең салмак жоголгондо биринчиден бир тарапка ооп кетүү коркунучу бар. Экинчиден ыгы жок чектен чыгып кетүү коркунучу бар. Бул акыбет жөнүндө 3-кылымдын алтын доордун белгилүү залкар алымдарыбыздан акыйда илиминин имамдарынан имам ат-Тахауи рахматуллаху алейх Ал-Акидату Тахавия деген китебинде төмөндөгүчөктө түшүндүрүп берген. Ал-амну вал-иясу янкулани анил милла дейт. Ал-амн деген Аллах Тааланын азабыдан коркпой өзүнү аман эсен мин деп ишенүүнү билдирет. Ал-иясу дегени үмүтсүздүк. Ушул эки жаман касиет инсанды, момун инсанды ислам дининен чыгарат дейт. Бул дегени инсандын жүрөгүндө коркуу сезими, Аллах Тааланын азабынан коркуу сезими жоголуп кеткен болсо, бул эмнеге алып келет? Бул Аллах Тааланын азабынан коркпой өзүнү аман эсен мин деген ишенимге алып келет. Ушул коркуу сезими менен жана үмүттүн ортосундагы тең салмактуулуктун бузулушунун бир түрү. Өтө бир жаман касиет. Эмнеге дегенде имам Тахауи төмөндөгүчөктө жооп берет. Себеби кимде ким Аллах Тааланын азабыдан коркпой калган болсо жана өзүнү Алланын азабыдан аман эсен мин деген ишенимде болгон болсо, Аллах Тааланын кудуреттүү зат экендигине шек келтирүүдө дейт. Аллах Таала мени азаптай албайт деген күмөндө дейт. Аллах Тааланын чексиз кудуретине ишенбөө менен тетедейт. Ошондуктан качан момун мусулмандын жүрөгүндө коркуу сезими жоголсо, ал ыгы жок чектен чыгып, Аллах Таала мени азаптай албайт деген ишенимде болуп калат. Буга имам Тахауи рахматуллаху алейхинин китебин терең чечмелеген 8-кылымдын залкар алымдарынан имам Баберти рахматуллаху алейх чечмелеп атып төмөндөгү аятты далил сыпатында келтирет. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде Аузу биллахи минаш шайтанир ражим Бисмиллахир рахманир рахим Афа амину макраллах дейт. Ким алар Аллах Тааланын жазалоосунан коркпой, өздөрүн аман сезип калыштыбы дейт. Фала я'ману макраллахи иллал каумул хасирун. Аллах Тааланын жазалоосунан бир гана мени жазалай албайт деп коркпой калган коом кимдер дейт? Бул дүйнөсүнү, ахиретини жоготуп койгон,
зыянда болгон коомдор гана Аллах Тааланын жазалоосунан коркпой өздөрүнү аман эсенбиз деп сезип калгандар дейт. Көрдүңүзбү, бул аятта Алланын азабынан коркпой дейт. Жана өздөрүнү аман эсенбиз деп сезип калыштыбы дейт. Бул дегени Аллах Таала мени жаза албайт дегени. Аллах Тааланын Кадир деген кудуреттүү зат деген көркөм исмине шек күмөн келтирүү дегени. Мына ушул тең салмактуунун биринчи акыбети. Экинчи акыбети: качан инсан, мумун мусулман, жүрөгүндөгү болгон Аллах Тааланын мээрим ырайымына болгон үмүтүнү жоготуп койгон болсо, бул үмүтсүздүккө алып келет. Үмүтсүздүк дагы коркуу сезими менен жана үмүттүн ортосундагы тең салмактуулуктун бузулушунун бир түрү. Буга дагы имам Тахави эмне дейт? Ал-иясу, ал-амну вал-иясу янкулани анил милла. Эки нерсе момунду ислам дининен чыгарат дейт. Экинчиси үмүтсүздүк. Эмне үчүн үмүтсүздүк ислам дининен чыгарат? Себеби Аллах Таала менин кылган ката күнөөлөрүмдү кечире албайт деген ишенимде. Үмүтсүз адамдын ушундай бир ишенимде болуп калышы өтө бир коркунучтуу бир абал. Аллах Тааланын Ар-Рахим, Ар-Рахманир Рахим, Афуун, кечиримдүү деген көркөм ысымдары жөнүндө шек күмөндө. Аллах Тааланын кечиримдүү деген көркөм ысымдарына күмөн кылып ишенбегендигинде. Демек, кимде ким жүрөгүндөгү болгон коркуу сезими менен жана Аллахнын мээрим ырайымына болгон үмүтү үзүлсө, бул үмүтсүздүккө алып келет. Үмүтсүздүк бул тең салмактуулукту буза турган бир көрүнүш. Жана ыгы жок чектен чыгып кете турган чек болуп эсептелинет. Ушундай бир акыбет бул. Бул жөнүндө имам Бабырти рахматуллаху алейх имам Тахавинин китебин чечмелеп атып, Курандан башка бир аятты далил сыпатында келтирет. Аллах Таала Куран-ы Каримде бул жөнүндө Аузу биллахи минаш шайтанир ражим. Бисмиллахир рахманир рахим. لا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون дейт. Аллах Тааланын мээрим ырайымынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Чындыгында Аллах Тааланын мээрим ырайымынан бир гана кафир коомдор гана үмүтүнү үзүшөт дейт. Мына ушул жерде Аллах Таала аяттын башында Алланын мээрим ырайымынан үмүтүңөрдү үзбөгүлө дейт. Аллах Тааланын мээрим ырайымынан үмүттү үзүү Алла кечиримдүү зат, менин күнөөлөрүмдү, кылган ката кемчиликтеримди кечире албайт деген ишенимде. Ошондуктан бул Аллах Таалага ишенбеген адамдардын сыпаттарынан болгондуктан өтө бир кооптуу акыбет болуп эсептелет. Мына ушул имам Тахавинин эскерткендери биз момун мусулмандар эсибизге тутуп алып, мүмкүн болушунча Алланын азабынан коркуу сезимибиз менен
жана анын мээрим ырайымын үмүт кылган сезимдин тең салмагын ар дайым сактап турушубуз зарыл деген жыйынтык келип чыгат.